Салам достор, бүгүнкү биздин тема эмне үчүн биз кыялдарыбызды, пландарыбызды, ишке ашып келе жаткан проекттерибизди жана ой максаттарыбызды ишке ашмайынча, болмоюнча башкалар менен айтып бөлүшүбүз керек. Анда эмес ушул теманын тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Биз билгендей эле баарыбыздын миңдеген кыялдарыбыз, миңдеген баягы максаттарыбыз бар. Көп кыялдарды, миңдеген ошол ой максаттарды, пландарды ишке ашыралы деп аябай көп аракет кылабыз. Ар кандай нерсе кылсак дагы кээде ошол план, ошол максаттарыбыз баягы максат боюнча эле калып калат да, эч кандай мындай иш жүзүнө ашпай калат. Бул эмнеге болот? Анткени биз көп учурда ошол көп мактанганды жакшы көрөбүз да, башкалар менен бөлүшкөндү жакшы көрөбүз. Биз канчалык ошо проекттерибиз болобу, пландарыбыз болуп, канчалык башка адамдар менен бөлүшкөнчө ошончолук баягы ой максаттарыбыз, пландарыбыз, баягы же болбосо бизнес пландарыбыз артта калат дагы, ошол ой максатыбызга жетпей калабыз. Анткени биз башкалар менен бөлүшкөндө ошол планыбыздын, проектибиздин кандайдыр бир күчү кетип калат. Эмнеге күчү кетип калат? Анткени биз ошол адамдар менен бөлүшүп жатканда, ошол адамдардын кандайдыр бир ичиндеги баягы кээде дароо жокко чыгаруусу натыйжасынан ошо биздин проектке болгон, биздин планга болгон кандайдыр бир мотивациябыз түшүп калат да. Мисалы, силерге бир мисал катары айтып кетейин. Мисалы, бир ата энебизге айтып көрөлүк дейли, өзүбүздүн бир бизнес планыбыз же бир проект боюнча айталык дедик атабызга же апабызга. Ал учурда бизде көп кандай болот? Мисалы, көп учурда биздин ата энелерибиз баягы советтен кийин, совет доорунан калган ата энелер, ошон үчүн аларда көп учурда баягы коркуу сезим бар. Мисалы, ошолорго айтканда ошо биздин ата энебиз дароо аларда бир коркуу сезими пайда болот дагы. Алар дароо бизден ай балам, ал кандай бизнес деп, мисалы, ким жардам берет, кайсы акчага жасайсың, кантип баштайсың, анан күйүп калсаңчы, анан кийин болбой калсачы деп көп учурда ошол ата энебиздин баягы коркуу сезими биздин өзүбүзгө дагы кандайдыр бир мындай таасир этет дагы. Биз дагы кандайдыр бир коркуу менен баягы ошол планыбызды, ошол проектибизди карап калабыз да. Же болбосо бир досуңузга айттыңыз дейли, ошол планыңыз боюнча. Көп учурларда дагы досторуңар эмне дейт? Ай койчу, ушул бизнести дешет. Же болбосо мен аны жасап көргөм болбойт, сен башка бир бизнес ач, башка бир проект ач деп көп учурда дагы мындай аз эле учурда мындай колдоо көрсөтпөсө, көп учурда дагы досторубуз баягы бизди дагы кандайдыр бир демотивация кылып коет дагы. Мисалы, кой, акчаң күйүп кетет, болбойт, башка бир нерсе ачандан көрөк деп айтышы мүмкүн. Же болбосо биз аялдар, мисалы, күйөөбүз менен бөлүшсөк болот. Күйөөдө көп учурда дагы баягы күйөөлөр андай проект болобу, кандай бир кандай бир бизнес болобу, ошондо дагы биздин күйөөлөрүбүз дагы бир коркуу сезими пайда болушу мүмкүн. Алар кандай бизнес, ал эмне болгон бизнес, аны кантип ачасың, аны эмнетип кыласың деп аларда кандайдыр бир ичинде бир коркуу болот дагы. Ошол алардын коркуусу дагы кайра эле бизге таасир этет дагы. Бизди да кандайдыр бир баягы ошол проектке болгон аябай жанданып турган мотивациябыз баягы акырындан кетип баштайт да. Бул жерде эмне кылсак болот? Бул жерде мисалы ошол план болмоюнча, мисалы ошол планы жок дегенде бир экинчи стадиясы, үчүнчү стадиясы башталып аябай баягы мындай өнүгүп кетмейинче, ошол кээ бир учурда ошол пландарды, ошол биздин ойлогон ой максаттарыбызды, бизнес идеяларыбызды мындай жакын адамдарга эле айтыш керек да. Анткени көп учурда баягы алыс адамдар, алар кандай таасир этет, кандай бизге мындай энергиясын беришет, ошону билбейбиз. Ошон үчүн биз мындай аябай бизди чыныгы колдой турган, чыныгы мындай барктап, чыныгы сенин колуңан келет, давай жаза, давай мен сага жардам берем, давай мен сага колдоо көрсөтөм деген адамдар менен бөлүшкөндө гана ошол идеябыз, ошол жанакы бизнес планыбыз, же болбосо ошол кандайдыр бир проектибиз кандай күчүнө кирет дагы. Биз дагы андан да мындай мотивация болобуз да. Көп учурда өзүбүз, мисалы, мындай өзүбүздөн мисалы төмөн негативдүү адамдар менен же пессимисттүү адамдар менен бөлүшкөндө кандайдыр бир алардан бир негативдүү энергия алабыз дагы. Биз дагы кандайдыр бир ичибизде бир күмөн саноо деген пайда болот да. Чын эле
айтып атат апам, же чын эле айтып атат байкем, чын эле айтып атат ушу досум, ачпай эле койсомбу, чын эле күйүп кетсемчи, чын эле туура эмес бизнес ачып алсамбы деп кандайдыр бир коркуу, күнөө санаа пайда болот да. Ошон үчүн достор, мындай аябай өзүңүзгө ишенген, сизди колдогон жакшы адамдар менен, жакын адамдар менен гана бөлүшсөңүз да болот. Ал эми көп учурда ушундай мындай негативдүү, дайыма ушундай абалда жүргөн, пессимист болгон адамдар менен бөлүшкөндө кандайдыр бир ошол планыңардын жөн эле күчү кетип калат, мотивацияңыз жоголот дагы. Ошол ойлогон максаттарыңар көп учурда ишке ашпай калат. Анткени силер билгендей эле адамдар ар кандай болушат, ар кандай ниетте болот, ар кандай ойдо болушат. Бирөө колдойт, бирөө колдобойт, бирөө көрө алат, бирөө көрө албайт, бирөө сүйүнөт, бирөө сүйүнбөйт дегендей. Ошондуктан эгер айта турган адамдарыңыздар сизди чыныгы жакшы көргөн, чыныгы колдогон адамдар болсо, ошолор менен бөлүшкүлө, ошолор менен сырдашкыла, ошолордон дагы кандайдыр бир кеп кеңеш алгыла. Бирок чыныгы сизди колдобогон, мисалы көрө албаган адамдар болсо, андай нерселерге айтпаңыз. Анткени кээде көз тийип кетиши мүмкүн, кээде ошондой жанагындай туура эмес кеңештерин айтып салышы мүмкүн дагы, силердин өзүңөрдүн баягы мотивацияңар жоголуп калат. Бирок баягы орусча айтканда желательно да, ошол планыңыз ишке ашкандан кийин, анан кийин ошол досторуңар менен, жанагындай кошуналарыңар болобу же туугандарыңар менен бөлүшүп, анан ошолордон кандайдыр бир бата алсаңыздар болот да. Ошо достор, анан дагы бир нерсе эмнени айтып кетейин деп атам бул жерде. Ошон үчүн достор, биздин баягы биздин чөйрөбүздө кандай адамдар бар, бизди кимдер курчап турат, кандай адамдар бар, жаныбызда адамдар бизди чын эле колдойбу, бизди чын эле жакшы көрөбү, алар чын эле бизге ийгилик каалайбы, ошолор менен көп мындай, ошолорду көп багымдашыбыз керек да. Анткени биздин чөйрө бизге өтө маанилүү нерсе. Эгер жаныбыздагы адамдар чыныгы бизге сүйүнгөн, чыныгы бизди мындай колдогон, давай сен колуңан келет, сен кыла аласың, сен кыйынсың деген адамдар бизди мындай курчап турса, биз ошончолук ийгиликтүү, ошончолук баягы ийгиликке жетишейин, ийгиликке кадам таштайын деген адамдардан болобуз да. Ал эми бизди жанагындай пессимисттер курчап турса, ай колуңан келбейт, ал бул бизнес жаман, бул бизнес болбойт, ай жөн эле кой деген адамдар болсо, анда биз дагы ошол адамдардын эртеби кечпи ошолордун арасына кирип калабыз. Ошо достор, бүгүнкү биздин кыскача тема ушул болду. Ошондуктан дайыма чөйрөңүздөрдү жакшы, ийгиликтүү, сизди колдогон, сизди баптаган, сизди баалаган, сиздин жаныңызда дайыма болгон адамдар менен курчаңыздар. Бүгүнкү кыскача тема кызыктуу болду деген ойдомун. Анда эмесе дагы бир ирет лайк баскыла, жазылыңыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.